Бекзада Кайратбек кызы кийим тигүүгө кичине кезинен кызыгат. Бул оюн ишке ашыруу үчүн медресе жаштарын кесиптик шыктарга окутуу долбооруна катышкан. 1,5 айдын ичинде кийизден аргандай кооздуктарды жасоону өздөштүрдү. Ноябрь айынын башынан башталып, жана декабрдын аягына чейин болду. Жакында бизде экзамен болот. Биз туура тигүүнү канчалык эмнени канчалык тигиш үчүн, канча сантиметр, миллиметрде тигүү үчүн билдик жана бүт жолдорун биле алдык, өзүбүздүн турмушубузга керектүү нерселерди. Бекзада сыяктуу дагы 35 студент аталган долбоорго катышкан. Алар күнүнө 6 сааттан сабак өтүп, өнөрүн өркүндөтүп, тигүү ыкмаларын үйрөнүштү. Окуу акысыз, соңунда сынак тапшырып, ийгиликтүү аяктаган эл аралык сертификат алышат. Мен буга чейин дагы башка, например, через трудоустройство жанакы чоң эжелерди окутуп келген, бирок аларга караганда салыштырмалуу медреседе кыздар өзлөрү окуп жатканына байланыштуу дагы бул курста окутушат. Ошоларды мындай бат воспринимать этишет да, бат үйрөнүшөт. Бул медресеге АВЭП коомдук фонду болгон оборудованиялар менен камсыз кылып берилген. Бүгүнкү күндө аталган долбоор менен биргеликте өлкө боюнча 30га чукул медресе иш алып барууда. Окутуу диний окуу жайлардын базасында өтөт. Анда ширетүүчү, чачтарач, ашпоозчу, тигүүчү сыяктуу кесиптерге үйрөтүлөт. Максат диний мекемелерде билим алып жаткан студенттердин жумуш менен камсыз болуусуна көмөктөшүү. Ошондуктан биз баягы ушул медреседе алып аткан билим алып аткан жаштарга капталдан келип кошумча бир жардам берели. Жок дегенде ошо кыска мөөнөттүн ичинде кесиптик билим алып калсын деген багыт менен келип, анан ушу долбоор иштеп атат да. Эми кесиптерди окутууда керектүү жабдуулар долбоор тарабынан камсыздалат. Иримдерге билим берүү жана илим министрлиги тарабынан уруксат берилген. АВЭП долбоору 2014-жылы сынамык негизде ишке кирип, бүгүнкү күнгө чейин 2000ге жакын адам окутулган. Айнура Жанышева, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.